Саламатсыңарбы, мен сүйүктүү окуучуларым. Кандайсыңар? Баарыңар жакшы жүрөсүңөрбү? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо, анда биз бүгүн силер менен тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы адептүү алкыш, адепсиз каргыш алат. Сабактын максаты бата, каргыш деген сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт. Макалдардын маанисин билишет. Окуучулар ар дайым бата алууга, каргыштан качууга көнүгүшөт. Балдар, силер доскадан эмнелерди көрүп турасыңар? Туура, бул макалдар экен, балдар? Кана эмесе, мага биринчи макалды жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегенди биринчи катар. Ал эми экинчи жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегенди экинчи катар. Үчүнчү, улуулардын батасын ал дегенди үчүнчү катар чечмелеп бересиңер. Ал эми биздин 4-үнчү макалыбыз силерге үйгө тапшырмага берилет. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген. Эгер силер бул макалды чечмелей албай кыйналсаңар, ата-энеңерден жардам сурап чечмелегенге аракет кылып көргүлө. Макулбу, балдар? Сабактын башында силер менен биргеликте адептүү, адепсиз, алкыш, каргыш деген сөздөрдүн маанисин чечмелеп алалы, балдар? Азаматсыңар. Силер абдан туура жооп бердиңер. Силерден бул 4 сөздүн маанисин сурагандыгымдын себеби бүгүнкү темабызга тиешелүү сөздөр. Мына эми мен силер менен жаңы теманы баштаймын. Биздин бүгүнкү сабактын темасы адептүү алкыш, адепсиз каргыш алат. Биз көпүнчө сөздөрдүн төркүнүнө, айтылган күчүнө толук кандуу маани бербейбиз. Булардын күнүмдүк жашообузда өтө маанилүү экенин тилекке каршы баарыбыз эле этибарга ала бербейбиз. Бир ой акырындап сөзгө айланат. Сөз сүйлөмгө, сүйлөм болсо дайыма айтып жүргөн төл сөзгө айланат. Ал акырындап адат болуп мүнөзгө өтөт. Мүнөз болсо биздин тагдырыбызды белгилейт. Башкача айтканда, оюбуз кандай болсо, мисалы, оң же тескери, жакшы же жаман ойлосок, тагдырыбызды да өзүбүз дал ошондой белгилеп алышыбыз мүмкүн экен. Ошондуктан биз ар дайым оюбузду жалаң гана оң жана жакшы жакка буруп, тагдырыбызды жакшы жакка буруп кете алсак болот экен, балдар? Ойго батып, жыйынтыкка келүүдөн мурда ал ойду талдап көрүү зарыл. Кийинки сөз күнүмдүк турмушта колдонулуп келген сөздөрдүн, анын ичинен алкыш жана каргыш сөздөр тууралуу болмокчу. Эзелтеден ата-бабаларыбыз жогоруда айтылган макалдар менен бирге ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген сөздөр аркылуу ар бир айткан сөзүбүзгө этият мамиле кылуубуз зарыл экендигин эскертип келишкен. Себеби жаштар улуулардан бата алып, анан гана олуттуу ишке белсенишкен. Бата аркылуу ишинин оңуна чыгарына ишенишкен. Сөздө жана ойдо энергия бар экендигин билишкен. Эч болбосо ар түрдүү динге ишенген, алардын ичинен такыбалык даражага жеткен кишилерден сураганда, алар да сөздүн күчүн, касиетин тастыкташкан. Биздин бабаларыбыз илгертеден жакшы нерселерди ойлогула, Кудай ниетиңе жараша берет дешчү. Же болбосо элибизде айтылып келаткан пейил оңолмоюнча киши оңолбойт, же заман оңолбойт деген сөздөр да жөн жерден чыкпаса керек. Адам кандайдыр бир нерсеге ишенсе, ошол нерсе боло турганын психология, жекече өнүгүү боюнча жазылган китептерден окуп жүрөбүз. Дайыма иштеринин тескери боло турганын ойлоп, коркуп, ошол ойду дайыма жанында сактап жүргөн кишинин ишинин жыйынтыгы ийгиликсиз болушу ыктымал. Себеби ал ишинин жакшы жагын эмес, жаман болуп калса эмне кыларын ойлоп жатып, ошого гана ою токтолот. Албетте,
Күткөн нерсе реалдуу нерсеге айланышы мүмкүн. Бул жерде биз дайыма күбө болуп, калк арасында айтылып жүргөн тилибиздеги кээ бир каргыштарга токтолгум келет. Көпүнчө айылдагы энелер балдары тиле албай ойноп кетип, үйдөгү иштер жасалбай калган учурда же абдан ачуусу келгенде балдарын каргап шилегенин байкайбыз. Ал каргыштарда эмнелер айтылат? Азыркы балдарды же башкаларды каргап жаткан адамдар сөздүн күчүн билбегендей сезилет. Себеби балдардын ошол өзү каргаган абалга туш болгонун көз алдына элестетип көрсө, балким антип айтмак эмес. Кыргыз тилинде колдонулган каргыштарга көңүл бурсак, ар бир органдын жапа чегиши, ал органдын ээсинин азап тартышы, түрдүү оору, сыркоо, кыйынчылык тартуусу тиленет экен. Биз кандай учурда алкыш алабыз? Силер алкыш дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Силер кимдерден алкыш алдыңар эле? Туура, биз алкышты жакын адамдардан, алардын иштерине көмөк көрсөтүп алкыш алганбыз, Карыялардан болсо, жолдо баратканда сумкасын көтөрүшүп, таштандыларын төгүшүп, же болбосо ар кандай башка жумуштарына жардам берип алкыш алганбыз. Жана дагы коомдук транспортто өзүбүздөн улууларга жай бошотуп берген учурда да биз алкыш алганбыз, балдар? Мен силерге бир окуяны айтып берейин. Эки окуучу бала мектепке келе жатса, бир кемпир оор жүк көтөрүп баратканын көрүшөт. Биринчидеги Болот унчукпай өтүп кетет. Экинчидеги Нурлан болсо, кемпирге жардам берип, сумкаларын көтөрүшөт. Аргасыздан Болот дагы Нурланга көмөктөшөт. Ошентип алар сабакка кечигип келишет. Эжекеси, силер эмне үчүн сабакка кечигип келдиңер? Деп сурайт. Нурлан болсо, жолдо бир кемпирдин сумкасын көтөрүшүп, ага жардам бергенин айтып берет. Ошондо мугалим аларды мактап, алкыш айтат. Айласы кетип жардам берген Болот абдан уялып калат. Балдар, силерге кайсыл бала жакты? Эгер силер Болоттун ордунда болгонуңарда эмне кылмаксыңар? Эми батаны биз кандай учурда алабыз? Бизге кимдер бата беришет? Силер кандай баталарды билесиңер? Силер да бата бергенсиңерби? Макалда айтылгандай, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей, биз жаш кезибизден эле бата алып чоңойгонбуз. Бата менен биз көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Эми балдар, силерге үйгө тапшырмам. Ата энеңерден, чоң ата чоң энеңерден, тай ата тай энеңерден уккан баталарды мага айтып бересиңер. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Сабак силерге жактыбы, балдар? Эгерде сабак силерге жаккан болсо, мен абдан кубанычтамын. Ушуну менен биздин бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла, балдар.